6 август күнү Кара Суу районунун Ош шаарына жакын жердеги айылында ири өрт чыкты. Тилсиз жоо кечке жуук тутанып, жалпысынан 8 үйдү каптаган. Кырсык кечке жуук болуп, өз учурунда өчүрүүгө мүмкүн болбогондуктан бир топ чыгымга алып келди. Өрттүн чыгуу себеби жана жабыр тарткандардын абалы менен кабарчыбыз таанышып келген. Өрттөн жабыркагандар Кара Суу районунун Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн тургундары. Маалыматка караганда, жалын кечки саат 8ден тутанып, жалпы 8 үйдү каптаган. Өрт өчүрүүчүлөр 3-4 саат канчалык жалынды өчүрүүгө аракет кылбасын, анын ичинен 2 үй толугу менен күйүп кетти. Кызылкыштагыбыз үйүмүздү пылалар эди. Тилсиз жоо Рахманбердиевтердин үйүндө жараксыз кылды. Бул үйдө жалпы 8 адам жашачу. Аларга тиешелүү документтер менен кошо акчаларда жалында калган. Өрт кошунасынын үйүнөн өткөн. Маш томанда от уянып, бурчагыбыз. Жалын кошунамдын чатырынан өткөнүн көрдүм. Дароо элди чакырып, үйдөгү буюмдарды ташып чыкканга аракет кылдык. Ошондо да араң бир бөлмөнүкүн алып чыктык. Калган 6 бөлмөдөгү бардык керектүү буюмдарыбыз өрттөнүп кетти. Арасында кызымдын себи да бар болчу. Endi kim yordam beradi bu uylarga aytinglarchi? Короо жайы толук күлгө айлангандардын арасында Алимовдор да бар. Кырсык катталган учурда өрт өчүрүүчүлөр кеч келгендиктен үйдү толук жалын кучагынан сактап кала алышкан эмес. İlacım yok. Burun Биздин үй күйө баштаганда балдар өрт өчүрүүчүлөргө чала берип чарчады. Үйүбүздүн баары күйүп бүткөндө келишти. Мындай өрт өчүрүүчүлөрдүн кереги жок. 2010-жылы күйгөндө мамлекет жардам берди эле. Эми ким жардам берет билбейм. Жалынды өчүрүү үчүн эл жардамга келген. 50 метр аралыктагы каналдан чакалап суу ташып жатышкан. Бирок ал да натыйжа берген эмес. Махалладан чыгышты. Көргөн элдин баары жардам берип жүрүштү. Күйүп жаткан отко кран менен суу чачып көрдүк. Ага да такыр өчпөй койду. Жолдон өткөн адамдар жардамга келип чакалап суу ташып жатышты. Бирок аны менен да өчүрүү кыйын экен. Жакшы натыйжа бербей койду. Балдар түтүн жутуп кыйналышты. Бирок ага карабай 8 үйдүн 900 чарчы метр чатыры күйүп, болжолду 5 миллион сом чыгым алып келген. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында жалын тутанган учурда 7 мүнөттө жетип келишкен. Өрттү өчүрүүгө 6 унаа тартылган. Бул аймактагы үйлөр өтө жыш жайланышкандыктан бири-бирине өтүп күйө берген. Секундасына 2 метрден айлана берген. Түнүккөнүн ичинде, чатырлардын ичинде. Өзүңөр көрүп турасыңар, разрыв жок, противопожарный разрыв жок, противопожарный фронтон жок. Бардык үйлөр түнүккө менен жабылган, бири-бири менен жармашып турат. Ошодагы строительный норма правилдагы бир жер сакталбаган. Учурда атайын штаб түзүлүп, өрттүн келип чыгуу себебин иликтеп жатат. Ал эми жыл башынан бери Кара Суу районунун аймагында 112 өрт кырсыгы катталган. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу.